Арбаңыздар, hurmatly Kırgız elim, жақсы отырасыздарбы? Мен бүгін кайрылайын дегенім, мына үйім бүттү, жайы менен үй бүттү, Құдай қаласа. Анан айтайын дегенім да, жайы менен айтсамбы, айтпасамбы деп жүрүп айтайын дедим. Мына азыр эмне болуп атат адамдар? Мына ustalar келди да бир, мисалы үчүн сантехник, электрик, тек жасагандар көп иштеди. 10 бригададан ашык иштеди да. Бардыгы эле алдагысы келет, бардыгы эле эптеп эле бүтүрүп кеткиси келет. Ай сен мындай чала кылган нерсени үйдүн ээсинин да көзү бар, көрүп турат. Жакшы жаса десең болбойт да. Мындай бурулсаң эле эптеп эле бирдеме кылып эле бүтүрүп. Бардыгы ошол бир эле бригада мына крышаны жапкан. Ошолор гана жакшы иштеди да. Бардыгын ойдогудай кылып бир сөз айттырбай бүтүрүп кетти. Калган бир 10-11 бригада десем болот. Бардыгы эле алдаган аракет кылат. Сүйлөгөндөрү ыйман. Айткандары акыл. Эме булчу, ушул строительдер жөнүндө гана сөз эмес. Бул деген адамдын азыр бардыгы эле ушундай деген сөз да. Бул Кыргызга гана тиешелүү сөз эмес. Бул 3 бригадасы ошо 11 бригаданын, 12 бригаданын. 2 бригадасы Өзбекстандан келген жигиттер болду. Алар да алдашат да. Бул бардыгы эле элге тиешелүү. Эми мындай да, адам туулганда ыймансыз болуп туулат, же ыймандуу болуп туулат. Ошол адам өзгөрбөйт. Анан азыр ыймандуу кылабыз деп атпайбы? Ал болбогон сөз. Кээ бир суроолорго жооп издеп башкалардан сурашат да азыр. Анын сураганын кереги жок. Эки жагыбызды эле карасак көрүнүп турат. Мына бала убактагы досуңуз азыр өзгөргөн жок. Баягы жалганчы досуңуз, жалганчы ойдон. Чынчыл жакшы досуңуз ошол жакшы ойдон калды да. Адам өзгөрбөйт. Бул ал эмес, ген аркылуу өтөт, ал өзгөрмөк турсун. Алма сабагынан алыс түшпөйт деп бекер айтылган эмес экен. Мына азыр тооба кылдым, азыр акыл айткандар көп, бирок адамдардын пейили ушунчалык болуп кетиптир. Мен былтыр машина ремонттотуп атканымда Кореядан салдырып балдар менен. Ошондо дагы усталар да, алар дагы ошондой алдачу. Ой, бүгүн бүтүрүп берем, эртең бүтүрөм деп, мына электриктер бардыгы ошондой, бардыгы. Эми адамдын бул усталарга тиешелүү эмес, ошо бардык адамдарга тиешелүү бул. Эми мага акыл айтпай эле коюңуздар. Мен ушул убакка келип, эми бардыгы эле мен дейт, бардыгы эле мен бирөөнү алдаган эмесмин дейт. Бирок мен чын эле айтам. Мен бирөөнү алдаганым жок. Бирөөнүн акысын жегеним жок. Бирөөгө кыянат кылганым жок. Эгерде бейиш болсо, мына мен чыгам да ошого. Мен Кудайдан күнүгө кечирим сурабайм. Себеби мен кылмыш кылганым жок. Кылганым жок мен кылмыш. Ушундай туугандар, пейилди оңдойлук деп айтпайм. Себеби оңдолбойт. Мурдагы бузук пейил козгойлор оңдолбойт. Жаман комментарий жазгандар болсо түшүнөм. Демек ошондой адам болот да жол. Эми жараткан өзү оңдойт. Бир күнү түштөн кийин оңдойт. Оңдошун оңдойт, оңдобогонду билбейм. Жаңы доор келатат, бардыгы башкача болот. Аз калды. Бирок мага акыл айтпай эле коюңуздар сураганчы. Рахмат.